шаардык кеңеш көп маселелерди чечет. Ошол эле жер ресурстардын баарын президент бөлбөйт, өкмөт бөлбөйт, аны шаардык кеңеш бөлөт. Кирсең проблемаларын айтсаң ошону иштешет да, бирок депутаттар кирип алып эле эмне дейт? Мен магазин мой жерин эми чечип койчу. Анан мен келип чыкыбыклар менен эле кире беришет да депутаттар. Тиги кудамды тиги постко коюп койбойсуңбу, тиги шаардык департаментке зам кылып койбойсуңбу, кудама саат берип койбойсуңбу деп эле кире беришет депутаттар. Тең ата сүйлөбөгөндүгү алардын деңгээли ушул. Автовокзалдар именно ушундай поезддин жана келип туруп аткан жерлери шаардын так ортосунда болуш керек. Бишкектин картасы болсун, аны ар бир жер боюнча басканда ошо жердин тарыхы чыгып калсын. Акыркы созувда мына 45 депутаттан 14-өсү же 3-төн 1 бөлүгү строй компанияларынын ээлери болду. Мен замдарын айтпай эле коеюн, замдарын, директорлордун туугандарын айтпай эле коеюн. Андай болуп атканда почти 80% строй компания болуп калмак да. Ээлер мындай тизмелер менен келип алышат штабка. Билесиңер, мындай 300-500 кишинин фамилияларын жазып алып, жанагы Николай Васильевич Гоголь жазбады беле, мертвые души депчи. Ошондой тизмелер. Акча берди. Алып койбойсуңарбы, 300 миң сом, 500 миң сом депчи. Менин кызыкчылыгым жок. Эми таарынып калат азыр айтсаң. Бирок айтпай койсоң да туура эмес да. Баары эле СДПКда отурушпады беле. Жыгылыппы. Мага айтышты, семизсиң сен деп, сен мындайсың деп. Ар бир добуш үчүн партиялар тимеле ар бир үйгө киришет. Тимеле жанын жеп алышат, кирип алышапчы. 2 миң сом беришет. Площадка кылып берем деп айтышат. Эптеп, септеп ар бир добушту чыгарыш керек да. Бул бийликтин кезинде ушул паракорлук менен шайлоого, анан административдик ресурс менен күрөшү катуу. Мындай күлкүнчтүү да, эми ушу мисалы мен таң калам да. Сен өзүңдүн ошол өзүңдү өзүң сатып атсаң, сени бирөө сатып кеткенге эмне анда болбосун. Мага дагы 10 жыл бар. Бизде кыргыздарды бизде эмне жок кылат? Көрө албастык да. Ошо көрө албастык болбош керек. Лидерлердин идеологиялары бар болчу, платформалары бар болчу да. Эми азыр болсо кайсы идеология платформа? Бир позициясы жок болду 5 жылда. Ошон үчүн даже мен билбейм. Кантип эле булар өтүп кетчет, мен таң кала берем да, кантип эле боло беришет депчи. Темирлан мырза, саламатсызбы? Мына сиздин офиске келдик. Күжүлдөгөн жумуш жүрүп жаткан экен азыр. Анан мени кызыктырганы бул жагдайда мына сиз буга чейин парламентке келүүгө мындай бир топ аракет кылдыңыз. Бирок жаш курагыңызга байланыштуу мындай шайлоолорго катыша алганыңыз жок да. Азыр эми шаардык кеңешке, Бишкек шаары боюнча өзүңүз баштап бара жатасыз. Ошо депутаттык мандатты Бишкектен баштайын деп чечтиңизби? Саламатсыңарбы, урматтуу Майраш эже, сизди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Көптөн бери көрүшө элекпиз. Эми сиз туура айтасыз, парламентке бир жолу катышып көргөм, бир шайлоодо 20-жылы октябрда. Анда шайлоо жокко чыгып болбой калган. Кийинки шайлоолордо мен партия жетекчиси катары эле катышып, анан азыр болсо мына Бишкек шаардык кеңешке шайлоолор болуп атат. Барып аткан себеби эмнеде? Анткени мына силер көрсөңөр, дүйнө жүзү боюнча өзүн башкаруу системасы каякта жакшы түзүлсө, ошол мамлекеттер өнүгүп өсөт экен. Мен азыр соцсентердин вице-президенти катары көп мамлекеттерге барып атпаймынбы, көп жерди көрүп атам. Ал жерде жанагы президент же премьер эмес, көп маселелерди ошо жергиликтүү бийликтер чечишет экен. Ошондой мамлекеттер өнүгүп өсөт экен да. Мына ошол эле баары эле мисалы Америкадай болгусу келишет да. Американын долларларын карасаңар, мисалы $1 президент тартылган, $5 президент, $10 президент, $20 президент, Грант, теги Авраам Линкольн, бүт баары, Джонсон, $50 дагы президент. Анан $100 келгенде шаардык кеңештин депутаты Бенджамин Франклин туруп калыптыр да, $100 келгенде. Эмнеге? Анткени ошол шаардык кеңештердин ролу, шаардык кеңештердин деңгээли өтө бийик коюлуп, атайын дагы ошондой валютасында дагы белгиленген да. Эми бул дүйнө жүзү боюнча ошондой экен. Азыр мына кээ бир мамлекеттерде айтышат, авторитардык деп, биз антип айта албайбыз, алар дагы мына демократиялашып келатат. Бул Кытай эл республикасы, Россия федерациясы, ал жактарда дагы жергиликтүү бийликтердин ролу абдан көбөйүп жатат. Мисалы азыр Орус федерациясын карасак, губернатор менен мэрлерди уже эл өзү шайлап калды. Жалаң эле депутаттарды гана эмес, мэрлерди дагы, акимдерди дагы, губернаторлор дагы эл шайлап калды да. Бизде деле айтылып келатат, бирок ишке ашпай атпайбы? Бул Орус федерациясында дагы ошондойго өтүп атышат. Мынакей бүгүн Өзбекстанда бүгүн шайлоо өтүп атат, мына бүгүн. Ошол шайлоодо 141
кыргыз шайлоого аттанды, парламенттик шайлоого Өзбекстанда. Биз ошолорго ийгилик каалап коелу. Мен бүгүн дуа кылып койдум таң атпай туруп, биздин кыргыздар өтүп кетсе экен Өзбекстандын парламентине депчи. Эмнеге дегенде мына кыргыздар бүт жерде активдүү. Керек болсо башка өлкөлөрдө болсо дагы абдан активдүү. Мына биринчи жолу 4-5 жыл мурун кыргыздар Госдуманда шайлоосуна катышып көрүштү. Мындан дагы аракеттерди көрө бериш керек да. Анан Кыргызстанда дагы биз абдан активдүүбүз. Бүт шайлоолорго негизи катышыш керек. Кайсы шайлоо болбосун. Жок мен жогорку кеңеш эле, же жок мен президент эле деп биз андай саясатчыларды дагы көп билебиз. Ошондой амбициялар менен кай жакта болсок партия бүт жакка катышыш керек. Бирок айтыңызчы, партия мүчөлөрү көп болуш керек. Туурабы? Анан ар бир жактан мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып иш аракеттерди көрсөтө бериш керек да. Негизи социал-демократтар партиясы Бишкек шаардык кеңешинен тышкары канча аймакта ошо өз талапкерлериңерди чыгардыңар? Азыр жогорку кеңеште 6 партия бар, билесиздер. Ошо 6 партиядан бир эле партия бизден көбүрөөк шаардан чыгып атат. Бул дагы чоң көрсөткүч деп мен эсептейм. Бүгүнкү күндө биз Кадамжай шаарынан чыгып атабыз, Өзгөн шаарынан чыгып атабыз, Талаш шаарынан чыгып атабыз, Нарын шаарынан чыгып атабыз, Балыкчы шаарынан чыгып атабыз, Чолпон Ата шаарынан чыгып атабыз, Кант шаарынан чыгып атабыз, Кемин шаарынан чыгып атабыз, Шопоков шаарынан чыгып атабыз, анан Балыкчы шаарынан чыгып атабыз, Бишкек шаарынан чыгып атабыз да. Ошо абдан 10 шаардан чыгып атабыз. Анан мындан сырткары биздин 756 партиялашыбыз айылдык кеңештерге шайлоолоруна катышып жатышат. Эң сонун 800гө жакын. Бул өтө жакшы көрсөткүч деп мен ойлойм. Бул башка партияларга салыштырмалуу биз биринчи орунда келе атабыз деп мен ойлойм да, ошо талапкерлер. Азыр өзгөчө көңүл Бишкек шаардык кеңешине болгон шайлоого бурулуп турат. Анан буга чейин ошо социал-демократтардан 5-6 өкүлүңүздөр шаардык кеңеште отурду. Алар деле менимче мындай болгон аракетин жумшап иштеп жатты да. Анан коомчулукта ушу кызыккандар аябай көп болуп атат. Темирлан мырзанын амбициясы жогорку кеңеш эле, эми шаардык кеңешке барып, мандат алып аягына чейин отурат болду бекен депчи. Мындай да шаардык кеңештерге азыр албетте катышабыз. Мындан кийин 2026 жылы ноябрда парламенттик шайлоолор пландаштырылган Кыргызстанда. Ал шайлоолорго сөзсүз Кудай буйруса катышабыз. Өзүбүздүн жакшы программаларыбыз бар, жакшы мыйзам долбоорлорубуз бар. Ошолорду аткарганга биз аракет кылабыз. Анан өтсөк, Кудай буйруса жогорку кеңешке да депутат болобуз. Мунун баары Кудайдан да жанагы аракет кылгандыкы эмес, бак дөөлөт түшкөндүкү дейт да, кыргыздарда туралы. Ошон үчүн көрөбүз. Сиз шаардык кеңеште иштейсизби өзүңүз? Албетте иштейбиз. Кантип иштейбиз? Ошон үчүн иштейбиз деп баратабыз да. Биз шаардык кеңеште депутат болбосок деле иштейбиз. Сизди баягы жөн эле командасын сүрөп жатат дегендер да жок эмес да. Анткени Темирландын деңгээли андан өсүп кетти депчи. Ооба, мен мисалы азыр дүйнө жүзүнө мына акыркы эле мына сентябрда эле мен 8 мамлекетке барып кеттим иш сапарлар менен. 8 мамлекетке соцсеттердин вице-президенти катары. Ушул айдын ичинде, ошо сентябрдын ичинде мен 39 мамлекет башчылары менен жолуктум. 39 мамлекет жана өкмөт башчылары менен. Мен билбейм, Садыр Нуркожоевич ушунча 39 мамлекет башчы менен, жетекчилер менен жолуккан жокпу сентябрь айында. Бирок менин иш графигимде ошончо иштер болуптур. Анан ошол көп мамлекеттерге барып, көп иштерди аткарып келе жатабыз, эл аралык уюмдун жетекчилиги катары. Бирок ошол эле учурда мен Кыргызстандан алыстагым келбейт. Мага кызыктуу. Мисалы Кызыл аскерде эмне болуп атат, Ак Ордодо эмне болуп атат. Кыргызстандын саясаты сизге көбүрөөк кызыктуу. Саясат дагы эмес, ошо элдин жашоо турмушу. Тиги көчө эмне болуп атат, биякта водопровод чети, бул жакта лифт маселеси чечилдиби деген маселе мага абдан кызыктуу. Мен билип тургум келет. Ар бир айылдын көйгөйүн, ар бир көчөнүн көйгөйүн, ар бир үйдүн маселесин мен билип тургум келет. Жана ошолорду кандай чечүү жолун билип туруш керек. Анткени бул мээге жардам берет. Канча көп маалымат болсо, канча көп проблемаларды чечүүгө ойлонуштурсаң, ошончо мээ дагы жакшы иштейт, ошончо дагы карыбайт дагы, организм дагы, адам дагы карыбайт. Ошон үчүн биз аракет кылыш керекпиз ушунун баарына жетишкенге.
Мына сиз азыр ошол үгүт өнөктүгүнүн аркасында Бишкек шаарынын аймактарын кыдырып жатасыз да, эл менен жолугушуп атасыз, элдин маанайын, алардын муктаждыктарын көрүп атасыз да. Анан элдин ушул Бишкек шаардык кеңешинин ишине болгон мындай пикири кандай экен? Деги эле шаардык кеңеш алардын ою боюнча ачык бекен, элдин көйгөйүн чече алат бекен? Мүмкүн кереги жок дегендер да бар чыгар. Ооба, элдер түшүнүгү жок шаардык кеңеш эмне экендиги жөнүндө негизи. Анан депутаттар жөн, партиялар жөнүндө негизи түшүнүгү жок. Кайсы партиялар бар, эмне, ким талапкерлер деген дээрлик көпчүлүгү билбейт экен да. Бул чоң маселе, бул чоң проблема. Явкадагы мына акыркы шайлоолордо Бишкек шаары боюнча мына Свердлов районунда шайлоо өттү, жайында билесиңер. 13% түздү. Мындай получается 87% эл шайлоолорго ишенбейт, келбейт деген сөз да. Бул өтө жаман, начар көрсөткүчтөр. Ошон үчүн партиялардагы мына Садыр Жапаров дагы өзүнүн билдирүүсүндө президент айтты, шайлоолорго активдүү катышып бергиле деп. Мен дагы ушуну суранат элем элден. Шайлоолорго активдүү катышыш керек. Анткени шаардык кеңеш көп маселелерди чечет. Ошол эле жер ресурстардын баарын президент бөлбөйт, өкмөт бөлбөйт, аны шаардык кеңеш бөлөт. Бюджетти дагы бөлүштүрөт, президент бөлүштүрбөйт, мэр бөлүштүрбөйт, муну деген шаардык кеңеш бөлүштүрөт. Ушундай көп маселелердин баарын жана мен айткандай сизге жана айтып бердим, дүйнө жүзү боюнча парламенттер чечет. Ошон үчүн бул өтө маанилүү жана эл билип туруш керек, жана ошону отчет талап кылып туруш керек деп ойлойм да. Шаардык кеңеш боюнча сураганда, шаардын бюджети жөнүндө менимче сиз аябай чоң анализ жасап чыктыңыз болуш керек. Анткени ошол марага аттанып жатыпчы, кандай ойлойсуз? Шаардын бюджетинин азыркы абалы кандай? Деги эле аны оптималдаштыруу маселеси боюнча мүмкүнчүлүктөрү барбы, жокпу? Шаардын бюджети боюнча айтып кетсем сизге, биз налогторду чогултабыз да, мисалы шаар боюнча, Бишкек шаар боюнча Бишкек чогулткан акчанын 1/10 бөлүгү эле Бишкекте калат. Калган 90%, 10/9 бөлүгү республикалык бюджетке кетип калып атат. Республикалык бюджет болсо өзүнүн керектигине аны жумшап атышат. Эмне кылып жумшайт, ал өзлөрүнүн маселеси, аны өзлөрү башкарат. Бирок шаарга 10%дай акча калып атат. Ошол 10 миллиард сом түзчү бүгүнкү күндө жана Ак Куланы ипподромду сатканы менен чогуу 30 миллиардка жакындап калат да. Ошол бюджеттин көбү, чоң пайызы, жарымысынан ашыгы мугалимдин зарплаттарына кетип калып атат. Мугалимдердин айлыктарына. Ошол эле башка шаарларда, ар бир шаарда, мына Талас, Ош, Балыкчы, Нарын, любой шаарда республика боюнча айлыктар мугалимдерге республикалык бюджеттен төлөнөт. Бишкекте гана шаардык бюджеттен төлөнөт. Бул абдан туура эмес. Бул абдан 10% өтө аз да, туурабы? Биринчиден аз. 100% биз акчаны чогултуп берсек, ошо 100%дан 90%ды берип салып атсак, бул туура эмес да. Мисалы, сиздин кызыңыз жумуштан иштеп, үйгө келип тапкан акчасынын 90%ын силерге берип, 10% эле өзүнө калса, туура болобу ошол? Мисалы, туура эмес болот да. Мына туурабы? Ар бир үй бүлөдө ушундай маселе бар да. Ким канча тапса, мисалы, жок дегенде жарымысын өзүнө калтырыш керек да, өзүнүн расходторуна. Туурабы? Жок дегенде. Ооба. Бизде болсо ошо 10%дай эле калып атат бюджетте. Анан калганда дагы жарымысы дагы, ошонун жарымысы дагы мугалимдердин айлыктарына кетип калып атпайбы? Эмнеге башка шаарларда республикалык бюджет төлөп атат? Бул туура эмес да. Конституцияда тең укуктуулук көрсөтүлгөн. Бүт шаарлар бири-бирине тең укуктуу. Ошон үчүн тең бөлүшүш керек. Анан республикалык бюджет жана мугалимдердин зарплатасын өзүнүн мойнуна алыш керек. Ошо бүт мектептерге болгон расходтордун баарын өзүнө алыш керек. Ошондо бюджет дагы высвобождение болот, жакшы болот. Анан экинчиден ачык бюджет болуш керек. Ошол деле 10 миллиард сом деген бул кичинекей акча эмес. Бул жакшы акча. Ошондо деле 10% болгондо деле анын жарымысы мугалимдерге кетип атканда деле баары бир калган акча деле жакшы акча да. Ошол акча кандай сарпталып атат, кандай кетип атат деген бул чоң маселе да. Ошон үчүн мен Кудай буйрса мына шаардык кеңешке өтсөк, мен ошону деген постоянно бүт жерде камера коюп, бүт отурумдардын баарын онлайн кылганга
көп аракет кылабыз да, Кудай буйрса. Бүт отурумдун баарын. Анткени эл көрүп туруш керек. Бюджетный комиссия кандай болуп атат. Сессияны ооба булар онлайн кылып атышат, бирок сессия деген 2 айда бир жолу боло турган нерсе. Сиз билесиздер. Биринчиден, экинчиден болсо аны аябай даярдашат сессияны. Баары сен тиңдип сүйлөйсүң, мен мынтип сүйлөйм деп ушинтип анан онлайн өтөт да ал. Бирок комитеттер жума сайын болот, жума сайын 2-3 жолу болуп калат кээде. Ошон үчүн комитеттердин дагы заседанияларын, фракция заседанияларын баарын биз онлайн кылганга аябай аракет кылабыз да. Элдер көрүп билип турсун, ким кандай кызыкчылыктарды түртүп аткандыгын, ким менен кандай сүйлөшүп аткандыгын, лобби маселесин көтөрүп аткандыгын, туурабы? Ошонун баарын эл көрсүн ачык деп, бул биздин ошо программабыздын бир маанилүү пункттардын бири да. Ачыктык, айкындык. Эң сонун экен, негизи бюджетти ушул 10% канчага чейин көтөрсөк болот деп ойлойсуз? Мисалы Кытайда азыр 60%га чейин жетти. Кытайда айтышат диктатура, автократия деп. Ушинтип айтышат. Бирок чынында республикалык мындай эң башкы бийлик, мамлекет деңгээлиндеги бийликчи өзүнө 40% алып кетип атышат. Региондорго 60% жумшап атышат. Көрдүңөрбү? Орусияда дагы 65-70%га чейин жетет региондорго расходдор. Эми Европаны айтсак болсо, алардыкы 80-90%га чейин кетип калып атат. Жергиликтүү бюджеттерге. Бизде болсо жергиликтүү бюджеттерге аябай акча аз кетип, жалаң республика. Эми республикада эмнени чечмек эле? Советтер Союзу ошол үчүн урап түшүп калганда, централизованный болуп атат. Биз эмнени тигебиз, эмнени эгебиз, эмнени чогултабыз деп Москвадан күткүчөк деле. Кышында Москвага жиберсе, ал күзүндө келчү, анан күзүндө эмнени сепмек элек? Кайра жаңы суранычтар жазышыбыз, туурабы? Ушинтип атып, килейген күчтүү мамлекет урап жок болуп калган. Централизованный система. Ошо децентрализация бул өтө маанилүү. Бирок децентрализация кылыш үчүн бизге күчтүү кадрлар керек болуп атпайбы? Мисалы децентрализацияны бүгүн деле кылып ийгенде, катуу децентрализация кыл десек, үлдү дей бергиле да. Бул дагы маселе бар. Мына президент Жапаров айтып атканы дагы туура жактары дагы бар да. Эмнеге дегенде, анткени кадрлар жок. Кадрлар жергиликтүү жерлерде эмес, кечирип койгула. Министрликтерде кадрлар жок. Администрацияларда кадрлар жок. Көрүп атпайсыңарбы? Сүйлөгөн сөздөрдүн көбүн эмне деп сүйлөп атышат, кандай деңгээлде болуп атат. Көрүп атпайсыңарбы? Кадр проблемалары абдан оор болуп турат. Азыр мына Бишкек шаардык кеңешине 7 партия шайлоого катышып жатат, бирок коомчулук ушул катышкан партиялардын нак таза программасын көрө албай жаткандыгын белгилешүүдө да. Анан негизи социал-демократтар ушул шаардык кеңешке катышып жатып, бир өзгөчө мындай реалдуу программа алып чыктыбы? Эң негизги көңүл бөлгөн аспектилер кайсылар болду? Эң негизги аспекти бул биринчи ачыктык, айкындык. Биз ушу открытый бюджет программасын киргизели деп атабыз. Бул жана жогоруда сиз айткан, Биз айткан. Андан сырткары жана сайт, атайын сайт түзүү, жана ошол бюджет көрсөтүлүп турсун. Канча акча бюджетте бар, жана кантип кайсы уюмдарга кетип атат, кайсы расходторго кетип атат деп эл көрүп турсун деп атабыз. Эң сонун болот. Бул биринчиден. Экинчиден, земельный фонддун ачык картасын түзүү. Онлайн мындай Бишкектин картасы болсун, аны ар бир жер боюнча басканда ошо жердин тарыхы чыгып калсын. Канчанчы жылы кимге өткөн, канча акчага өткөн, канчага сатылган, канча эмне болгон деген. Анткени көптөгөн жерлер 30-40 сомго өтүп кеткен жерлер толтура Бишкекте. Туура эмес мыйзамсыз жүргөн жерлер канча, соттолуп жүргөндөр канча. Ошонун баары интерактивный болсун, журналисттерге дагы, элге дагы бүт баарына өтө жакшы, маңыздуу иш болот деп биз ойлойбуз да. Үчүнчүдөн, бул жана курулуш компаниялары менен ачык эле согуш. Эмнеге? Анткени мына акыркы созывда мына 45 депутаттан 14-өсү же 3-төн 1 бөлүгү строй компанияларынын ээлери болду. Мен замдарын айтпай эле коеюн, замдарын, директорлордун туугандарын айтпай эле коеюн. Андай болуп почти 80% строй компания болуп калмак да. Мындай ачык өзлөрү ээ болгондору, алар өз кызыкчылыгын көздөшөт да. Өз кызыкчылыгын бөлүшөт, жана жер боюнча, суу, бүт маселелер боюнча өз кызыкчылыгын эле болуп атышат. Ошон үчүн бул жакта орусча айтканда конфликт интересов деген бар да. Конфликт интересов. Бул туура эмес деп ойлойбуз. Биз бизнести коргойбуз, бизнестин баарына жардам беребиз. Бирок ошол эле учурда бизнес дагы элдин кызыкчылыгына, элдин байлыгына, жерлерге, башкаларга көздөбөш керек. Баарын мыйзамдуу жол менен түрүндө алыш керек.
иштеш керек деп биз эсептейбиз. Жакшы. Анан Темирлан мырза ошол шаар маселесине байланышкандагы суроолор бар. Анткени сизден эл күтүп атат. Бул социал-демократтар эгерде шаарды кеңешке келсе, кантип чечет болду экен депчи. Ошол суроолорго да көңүл бөлүп кетели. Коомдук транспорт маселеси, транспортты ошо модернизациялоонун бир мындай конкреттүү программасын сунуштайсыздарбы? Коомдук транспорт боюнча айтып кетели. Коомдук транспортта азыр мына силер көрүп турасыңар, жаңы автобустар келди. Жамандырбы, жакшыбы, жакшы болуп калды. Маршруткаларга салыштырмалуу, туурабы, Бирок тарифтер 3 эсе өстү. Дагы биз буга тарифтерге каршы добуш бергенбиз. Эмнеге? Жалгыз жападан жалгыз фракция биз каршы деген добуш бергенбиз. Тарифтердин көтөрүлүшү боюнча, анткени мэрия далилдеп бериш керек, что акча жетишпей аткандыгын. Алар далилдеп бериш керек. Монча акча бензинге кетип атат, монча акча амортизационный фонд кетип атат, монча акча диспетчерский службага кетип атат депчи, анан монча акча жетишпей атат деп. Ал анализ жок эле кантип биз тарифтерди көтөрөбүз? Туурабы? Анализ болуш керек да. Ошон үчүн биз каршы деген добуштарды берип аттык. Бирок жана автобусту алалы деп атканда биз макулдугубузду берип, да деп шайлоо бердик, добуштарды бердик. Анткени бул негизинен жакшы. Эми азыр болсо транспорт проблемасын чечиш үчүн эмне кылыш керек? Азыр Бишкектин города спутниктер көп болуп калды. Ошол эле Кант, ошол эле Шопоков, ошол эле mo шаарлар, Сокулук, Лебединовка, Сокулук, ошонун баардыгы эле азыр города спутники болуп калды деп айтасак болот да. Негизи алардын өзлөрүнүн шаар статусун берип койсо болмок да, баарына өзүнчө шаарлар кылып туруп. Мисалы Шопоков Канттар шаар деп койсоңуз, бирок Лебединовканы деле шаар кылып койсо болмок да. Жанагы ПГТ статусун берип, ПГТ статусун берип, Россияда ошондой кылып койчу да. Новогирева, анан Орехов, тиги бугу деп кылып койшпадыбы? Шаарчаларды, энергетик деп, ар кайсы шаарларды. Биз дагы ушинтип коюп туруп, анан ошолордон мындай станция, азыр мына Бишкекский вокзал биздики такыр иштебей калды да, мына железная дорога деген эмне? Железная дорога бир жумада бир жолу Казакстанга кетет, бир жумада бир жолу Россияга кетет, туурабы? А так шаардын ортосунда турат. Толтура жерди ээлеп алган. Толтурамас неменин баарын жаап алган. Анан керексиз 99% колдонулбай келеген площадьтар шаардын ортосунда турат. Туурабы? Ошону оживленный участок кылып койсо болот да. Ушундай станцияларды Канттан, Шопоковтан, Лебединовкадан, Новопавловкадан бүт биздин жерлерибизде мындай быстрый жана поезд сыяктуу мындай келе турган же ошол эле азыр электробустарбы же немелер болобу, ушундай так ортосуна келип, ошо железный дороганын жолу менен баары келип турса кандай сонун болот эле да. Шаар абдан өнүгүп кетмек. Бул экономикага чоң мультипликативный эффект бермек. Биринчиден, экинчиден инфраструктурный аябай деңгээли өсүп кетмек. Кыргызстандын жашоочулары дагы сезмек. Эмне тоскоол болуп атат буга азырчы? Эмне керек? Эч нерсе тоскоолдук жок. Каражат керек. Бюджетте дагы акча бар. Баарында бул өзүн актай турчу проектлер, өзүн абдан актай турчу проектлер. Ушуну ишке ашырсак, мен ойлойм абдан жакшы болмок. Анан азыр айтып атышпайбы, мисалы автобекеттерди, анан ушундай вокзалдарды шаардын четине кетирели депчи. Бул туура эмес. Именно автовокзалдар, именно ушундай поезддин жана келип туруп аткан жерлери шаардын так ортосунда болуш керек. Башка өлкөлөрдө ошондой экен го. Бүт өлкөлөрдө. Мына ким барып көрбөсүң, мына кайсы шаарга барып көрбөгүлө? Мадридке барасыңарбы, Мюнхенге барасыңарбы, Веннага барасыңарбы, Москвага бар. Мен бир шаарды көргөн эмесмин. Москвадан деле мына барсаңар, бүт вокзалдын бар. Мына Киевский вокзал дегени бар. Бүт вокзалдарды так ортосунда, шаардын ортолорунда турат. Любой шаарга барып көргүлө. Бир шаар жок, вокзал деген шаардын четинде деген. Азыр эми шаардык бийликтин чечими туура эмес болуп аткан экен да, сиздин туура эмес. Ал такыр туура эмес. Анткени ошо удобный болуш керек да. Жана автобус менен келеби, маршрутка менен келеби, же электробус менен келеби, трамвай менен келеби, эмне менен келеби, так ортосуна келип түшсө, ошол жакта рыноктор болот, базарлар болот. Базар дагы бул өнүгүү да. Базар деген бул жакшы. Дүйнө жүзүндө базарлар шаардын ортолорунда турат. Дүйнө жүзүндө Маракешке барасыңарбы, Стамбулга барасыңарбы, Анкарага барасыңарбы, базарлар деген, Парижге барасыңарбы, Парижде базарлар, келеген базарлар шаардын ортолорунда турат. Анткени базар бул акча, бул экономика, соода. Бирок базарларды туура
кебетесине алып келиш керек да, жана ысык суу болуш керек, таза болуш керек, бүт неме таптакыр тытынакай татынакай кылып койсо сонун болот да, баалар дагы арзан болот, шаарга көрүнүктүү дагы болот. Эгердечи сөзүңүзгө достопримечательность сыяктуу да. туура, эгерде бюджет буга мындай акча таба албаса, муну жанагы жеке мамлекеттик өнөктөштүк принцибинде ишке ашырса болот? Ишке ашырса болот. Мисалы мен инвестор тартып бир эле мисал келтирейин, ушул бир эле мисал келтирейин. Мына Бишкекте метро салабыз деп чуркап жүргөн жигиттер бар. Бага набережныйларды, мына бизде суулар бар го, рекалар, пойма реки. Аламедин суусу, башка суулар билесиңер да, ошолордун прям немесинде, астына ошолордун поймаларында биз метро салабыз, бизге жөн эле документтерин жазап бергиле дейт, 10 жылга деп. Договор аренды. А биз инвесторларды баарын өзүбүз тартабыз дегендер бар. Биз Кудай буйрса тааныштырабыз, алар мына шаардык кеңешке өткөндөн көрсөтөбүз да. Мына колунан келсе келсин, келбесе келбеди да. Эмне, андан эчтеке биз жоготуп аткан жерибиз жок. Бул мамлекеттик бюджеттен кылам деп аткан жок. Тиги бирдемкени кылам деп аткан жок, туурабы? Ошол сурап аткан эле, ушу проектти одобрить этип бергиле, биз мэрия макулдугун бергиле. А биз болсо инвесторлорду өзүбүз издейли, табалы, бизде Японияда, Кореяда тааныштарыбыз бар деп аткандар бар. Эми аны мүмкүнчүлүк берип коюш керек, болсо болду, болбосо жок. Мындан эч нерсе жаман жери жок да, туурабы? Ушундайлар бизде көп. Бир ошол эле парковкалар боюнча, мисалы, Совмин шарчасында гараждарды жана алып атышпайбы? Туура, эми гараждар макул, жаман экен, эски экен, алып атабыз. Бирок алып атсак анын ордуна кайра үй салбай, анткени үйлөрдүн саны абдан көп болуп, бири-бирине мындай чапталышып, же зона отдыха жок, же жашыл зона жок, же бир мектеп жок, же садик жок, инфраструктура жок, же машина койгонго жер жок. Бир батыр күйүп баштаса, пожарный эч качан кирип барбайт. Бирөөгө жаман болуп ооруп калса, же скорый помощь жете албайт. Бизге парковкалар керек да, туурабы? Чоң парковкалар. Ошон үчүн гаражный кооперативдердин ордуна чоң гаражный мындай многоуровневый парковкалар салалы деп атабыз да. Анан мисалы ошо Совмин шаарчасында айтып атышат. Бизге 5 жылга аренда мэрия берсин, биз өзүбүздүн акчабызга многоуровневый салабыз деп атса, ошого дагы мэрия каршы болбойбу. Ушул сиз айткан абал элдин каалоосу жол тыгын маселесин чече алат беле? Жол тыгын маселесин чечкенге бул өтө оор болот. Өтө оор болот. Буну эмне кылыш керек? Кантип чечиш керек? Мына кантип чечиш керек? Биз деген биринчиден түшүнүшүбүз керек, Бишкек кичинекей шаар экендигин. Биз баарыбыз түшүнүшүбүз керек да. Экинчиден бул шаарда мындай жөө бассак деле эч нерсе болбойт экендигин түшүнүш керек. Мисалы мен азыр көп велосипед менен дагы жүрүп калдым. Сону Мындай сезип көрүп деле турсаңыз болот да. Мен эмнеге ушул ойго келдим? Анткени Кыргызстанда жүргөндө, Бишкекте жүргөндө ар дайым машинада эле болчумун, 100% да. Анан ушу сот центринге вице-президент болуп баргандан кийин көп ар кайсы мамлекетте барып калдым да. Анан башка мамлекеттерден көп басат экенсиң да. Көп басып шаарлардан анан көрөткөнсүң да, ай оңой эле турбай депчи. Мындан дагы чоң километр оңой эле басат экенсиң. Бат эле жетип калат экенсиң. Ден соолукка дагы пайдалуу экен. Немеге дагы жакшы экен. Ошон үчүн мен ойлойм, машина деген негизи бүт эле расход да. Биринчиден бензин. Экинчиден аны сатып алыш керек, налогун төлөш керек, аны жууш керек, тазалаш керек, ремонттош керек. Аны деген проблемалары толгон токой. Ал машинанын, бир машинанын проблемалары толгон токой. Ошон үчүн 5-6 бала жок болсо, неме проблемалар болбосо, мындай жөө жүргөн негизи жакшы. Жөө жүрмөк элдин баары общественный транспорт жакшы болсо, коомдук транспорт жакшы болсо, элдин баары эле жөө жүрмөк. Канча киши жөө эле жүрбөйбү туурабы? Ошого жөн эле коомдук транспортты жакшы кылыш керек, бүттү, башка маселе жок. Анан мисалы тулпар боюнча дагы проблемалар болуп атат азыр. Тулпарга элдин баары мисалы биз макулдугубуз бергенбиз, цифровизация болуш керек депчи. 1000 сом төлөйсүңөр, мисалы же 800 сом төлөйсүң, анан бир ай безлимит. Жакшы да, кирген сайын 15 сом төлөгөндөн көрөк. Бир ай безлимитный. Школьник болсоңор 300 сом депчи мисалы. Жакшы да, туурабы? Практически безлимитная карта, канча колдонсоңор дагы. Бирок элдер ошону дагы төлөгүсү келбейт. Эмнеге? Анткени бюджет жабык да. Алар ойлошот, мунун баары акчанын баары желип кетет. Андан көрөк мен байкуш ошо автобустун водителине берип коеюн. Водитель ошо кичине үй бүлөсү бар, 5-6 баласы бар, ошону багып алсын деп. Бул логика элдин логикасы да. Бир тарабынан чын. Анткени бюджет туура эмес бөлүштүрүлүп атат. Ушул мамлекетибизде канча мына мектептер салынып атат, жолдор жасалып атат, көпүрөлөр жасалып атат, бирок
90% учурда мамлекет эмес жеке ишкерлер кылып атпайбы ошону? Макул айтып атышат, налогдон качып атат тиги бугу. Бирок налогдон качып атса, ар бир бизнесмен кайсы айылдан чыкса ошол айылдын маселелерин чечип атышпайбы? Ошол мектептерди жасап атышпайбы? Ошол жолдорду салып атышпайбы? Анткени бюджетке ишенбей өзүлөрү жасап атышпайбы? Же калыппы? Мына 2020-жылы ковид болду. Эмне мамлекет 300-400 миллион доллар карыз алып, силерге 3 тыйынга бир бесплатный лекарство силерге жеттиби? Же ошо бир доктурга ошол жакта 24 саат бою иштеп атчу доктурлардын баары 1 сом келип түштүбү доктурларга? Даже канча доктур өлүп калды, ошолорго дагы мына эчтеке төлөп беришкен жок. Сооронбай Шариповичтер президент. Билесиңер да эми ал кезде. Анан ошол кезде мына предпринимательдерден налогун деле төлөшөт. Эми такыр төлөбөй коет деген жок да. Бирок ошолордун күчү менен бүт больницаларга концентраторлор жетти. Ар бир айылдарга жанагындай ИВЛдер алынышты. Жана продуктовый помощь, дары-дармектер, ушунун баары жеке ишкерлердин күчү менен болду да. Же калыппы? Туура. Азыр эми дагы бир ошол шаардагы көйгөйлүү маселе бул сөзсүз экологияда. Мына күн кыш келгенде эле баягы көйгөй кайрадан жанданат, бийлик деле эл деле тажагандай болду окшойт да. Бул жаатта силерде программада эмне камтылган? Экология боюнча сиз туура айтасыңар. Буга чейин мына экологияда бул биринчи маселе бул жыл массивтерди газификациялоо. 100% түшүнүктүү. Что шаарда азыр көп эле айтышат ТЭЦ депчи. Бирок бүт изилдөөлөрдүн баары далилдеди. ТЭЦтен бизден смогко эч нерсе зыяны келбегендигин. Анткени ТЭЦ жыл бою иштейт, бир эле айга токтойт. Билесиңер, мисалы жайында жокко бизде смог. А бирок ТЭЦ жайында деле иштей берет. Бир эле ай иштебейт, ремонт кылышат, а калган убакыт иштейт. Анткени ысык суу силерге керек да, туурабы? Бардыгы керек. ТЭЦ ар дайым иштейт, жыл бою иштейт. Анан азыр эски ТЭЦ иштебейт, жаңы эле блок иштейт. Жаңы блокто супер современный немелер коюлган. Ошон үчүн азыр барсаңыз, чыпкалар азыр барып карасаңыз, ТЭЦтен ак пар эле чыккан болот. Кара түтүн эч нерсе жок. Бай илгеркидей болуп, мындай кара беден каарда кара болуп калды деген андай нерсе жок азыр. Билесиңер да. Жаңы ТЭЦтенчи. Ошон үчүн бул 100% азыр новостройкалардан болуп атат да, жыл массивтерден көп болуп атат. Көмүрдү жагып атышат, анан резиналарды жагып атышат, ар кандай бедемкелерди жагып атышат. Эми ал дагы жакшы жашоодо эмес да. Ошон үчүн газификацияны азыр биз мындан дагы бат темптер менен газификацияны уландырыш керек. Негизи проект программа боюнча баары газификациядан бүтүш керек эле. Газпром бияктан кичине чоюлуп жатат. Муну дагы бат темп менен газификация кылыш керек да. Бул маселени абдан чечет. Машиналардын санын азайтканга аракет кылыш керек. Машинанын санын кантип азайтабыз? Жанагындай иштерди, пландарды ишке ашырсак, единый кольцевой транспортный кольцо кылсак, жана город спутниктер менен мындай байланыштарды сонун кылып койсок, неме кылып койсок, аябай эле жакшы болот. Велотранспорттарды өнүктүрүш керек. Спортту өнүктүрүш керек. Велодорожкалар көбүрөөк болуш керек. Ошону культурага киргизиш керек. Шаардын мэри, депутаттар, вице-мэрлер, акимдер, чиновниктер биринчи биз велосипедке түшүп, мындай жок дегенде бир жумада бир жолу, же бир айда бир жолудан баштасак, анан ушундан мода болуп кетет да. Баары бийликти карап ошондой болгусу келет. Алар киргизип атышат го. Жөө келебиз, коомдук транспортты пайдаланабыз деп, шаардык мэри. Жакшы да. Бул жакшы. Дагы бир маселе, бул жана өзүңүз да белгилеп өтпөдүңүзбү? Бишкекте ушунчалык бир курулуш аябай бум болуп атат, көп кабаттуу үйлөр аябай көп курулуп атат да. Анан ушул жерде ошондой объектилерди куруу менен биз жашыл аймакты кантип сактап калабыз да? Экөөнүн ортосундагы бир балансты кармап туруунун бир жолу барбы сиздин оюңуз боюнча? Бердимкени салынып баштап атканда, мисалы чоң кабаттуу үйлөрдү салып баштаган астында биринчи инфраструктурасын ойлоп табыш керек. Биринчи жолдорун салыш керек, анан парковкаларын салыш керек, анан мектебин салыш керек, ФАПын салыш керек, туурабы? Андай жок болуп атпайбы? Анан баарын салып бүткөндөн кийин, анан ошол даяр инфраструктурага анан үйлөрдү салып башташ керек да. Бүгүнкү күндө акыбал кандай? Биздин мисалы суу системабыз, канализациябыз, бүт системаларыбыздын баары свет, суу, газ, бүт бардыгы 250 миң кишиге ылайыктанулган. Биз 1,5 миллион киши отурабыз ушу системада. Бир күнү фонтан болуп жарылып чачылып чыкпасын бүт баары.
баарыбыздан 250-300 миң кишиге ылайыкталган немеге эми элестеткиле ушул стөлгө силер 7-8 киши отуруп алганыңарды элестеткиле ошондой эле отурат да еще бир күн эмес 1 саат эмес 30 жылдан бери отурабыз жаканча ошол дагы сынып калбаган Советтер Союзу кыйын мамлекет экен негизи ошону ойлоносуң да ошо Турдак Мусубалиевич, Ишхак Разакович, Абсамат Масалевич кандай ушу курушкан, кандай кенен иштешкен да бунун баарын азыр караштырыш керек. Мисалы чоң үйлөр салып атканда биринчи инфраструктураны караш керек. Кийин эмес, биринчи инфраструктурасын караш керек да. Туурабы? Анан даярга салып башташ керек. Бир мисалды алып келейин сизге. Мындан 10 жыл мурун, 12-15 жыл мурун магистральда бир дагы үй жок болчу. Билесиңер, Южный магистральда үйлөр такыр жок эле да. Эмнеге? Анткени суу жок болчу. Водной системы не было. Анан мэриядан булар строй компаниялардын бар гарантийный письмолору бар. Сурангандары. Пожалуйста, кредит алып бергиле, кредит алыңыз, суу маселесин чечип бериңиз. Анан биз квартираларды саткандан кийин биз ошо кредитти өзүбүз төлөйбүз депчи. Анан өкмөт макул деп 16 миллион евро кредит алынган. Мэрия 16 миллион евро. Ошол акчага суу системасы жасалган, камсыздалган. Анан жанагындай толтура үйлөрдүн баары салынды. Акча каражатты пайдасын өлгүдөй көрүштү строй компаниялар. Бир квартиранын баасы тим эле Парижде сатып аткансып, Бишкекте эмес, Парижде сатып аткансып сатышат. Билесиңер. Анан төлөгөнгө убакыт келгенде биз төлөбөй эле койбойлу деп чыгышты. Анан шаардык кеңеш биздин партиядан калганын баары макул деп добуш берип коюшту. Биз кайра выступление кылып атсак, микрофонду өчүрүп салып атышты биздин депутаттарга. Аны көрүп аттыңар. Ошо строй компаниялар кайра баары эле өтүп, өзүнүн кызыкчылыгы, өзүлөрүнүн компаниялар биз төлөбөй эле коелу, ошо 16 миллион евро шаардын бюджетине келип илинип калды. Эми ошону мына шаардыктар төлөп атышат. Ошон үчүн сууга мисалы тарифтер сразу көтөрүлдү канчасы. Лифттин баасы өсүп атат. Бул бир эле мисал. 16 миллион евро деген 16 миллион еврога 3000 детский площадка салса болмок. Же болсо 1700 сквер парк салса болмок. 16 миллион еврога 1700 сквер парк салса болмок. Бирок биз ушул депутаттарды шайлап, ушул партияларды шайлап алдыртып ийдик. Бул бир эле голосование, бир эле маселе. Мындайларды айтып берсе толтура. Мисалы, шаардык кеңеш ушул мэр менен мындай бир тең ата эмне үчүн сүйлөшө алышпайт деген маселе да. Тең ата сүйлөшүп булар кереги жок деп эсептешет. Эптеп өзүмдүн маселемди чечип, аякта андай жок. Тең ата сүйлөшүп барып анан мэр деле каршы эмес. Мисалы, мэрге кирип, силер айтсаңар, мондай проектлер бар. Азыркы мэр, мисалы, строительный компаниядан эмес, же бир какой-то бир олигархический группалардын бир коюлган эмес. Кадимки эле кантта ысык аталык биякта жакын эле жерде кантта жашап жүргөн мамлекеттик ишмер, мамлекеттик кызматта иштеген, элдин көйгөйлүн билген, проблемаларын билген эле жөн эле киши. Анын деле мындай өзүнүн кандайдыр бир кызыкчылыгы же бир каршылыгы же бирөөгө бир аябай жан күйгүлүгү жок. Кирсең проблемаларын айтсаң ошону иштешет да. Бирок депутаттар кирип эле эмне дейт? Мен магазин, мой жерин эме чечип койчу. Анан мен келип чыкып буклар менен эле кире беришет да депутаттар. Анан кирип эле тиги менин тиги чоң тууганымды бир тиги кудамды тиги постко коюп койбойсуңбу, тиги шаардык департаментке зам кылып койбойсуңбу? Тиги букудай эле кире беришет да. Же тиги мага менин тиги кудама саат берип койбойсуңбу, же тиги менин тайжеме тыйын кылып койбойсуңбу деп эле кире беришет депутаттар. Тең ата сүйлөбөгөндүгү алардын деңгээли ушул. Көпчүлүгүнүн тилекке каршы 90% деңгээли ушул. Аны биз шаардыктар шайлап атабыз. Алар даже шайлоочуларды тааныбайт аларды депутаттарды. Депутат дагы өзүнүн шайлоочуларын тааныбайт. Туура, бул чындык. Бул өтө чоң проблема да. Дүйнө жүзүндө андай жок. Депутат эл тааныбайт, депутат өзү кайсы элге ким экенин билбейт дегенче бул дүйнө жүзүндө мындай жок. Мисалы, сиз көп мамлекеттерди кыдырып, ошол саясий партиялар өзүнүн электораты менен, шайлоочулары менен кандай иштейт болду экен деп анализ жасап атасыз да. Ушул тенденция кандай экен? Мисалы, ушул эле жергиликтүү бийлик менен ошол мэриянын иш аракетинин ортосунда. Мисалы, мен Туркияга баягы эле барып келдим. Мансур Евашка жолуктум, Анкаранын мэрине.
Экрем Имамоглуга жолуктум, Стамбулдун мэрине, ошо Өзгөр Өзелге жолуктум, ЖКПнын жетекчисине, баарына жолуктум да. Жакшы жолугушууларды өткөрдүк. Алар айтышты, социал-демократтар өткөн шаарларга биз жардам беребиз депчи. Мен ыраазычылыгымды билдирдим. Албетте биз жакшы. Демек, буюрса сиздер өтүп калсаңыздар, алар ошол шаарларга жардам берет экен да. Албетте. Андан сырткары дагы силер билсеңиз, мына мисалы социал-демократтар эмне үчүн биз интернациональныйбыз? Анткени биз идеологиябыз бар да. Башкалардай болуп келип шайлоонасында эле бизнестей кылып эле ача калып босоодой ача калып эле 5 күнгө эле анан кайра штабты жаап койчупайбы? Биз болсо жыл бою иштейбиз, билесиңер. Отчетту жыл бою беребиз. Партиянын ишмердүүлүгүн кандай эмне кылып атабыз? Штабыбыз жабылбайт. Ар дайым иштейбиз. Анан дүйнө жүзү боюнча мисалы мэрлер, социал-демократтар кайсы шаарларда мэрлер, мисалы социал-демократтар. Флоренцияда, Римде, Берлинде, Веннада, Барселонада, дүйнө жүзү боюнча 4500 шаарды социал-демократтар башкарат. Анан ошолордун баары PES Regions деген уюмга бириктирилген. Бүт мэрлер, социал-демократтар, дүйнө жүзүнүн мэрлери PES Regions деген уюмга киришет да. А PES Regions дегендин президенти Кристоф Раулион деген менин жакын досум. Ал киши дагы айтып атат, биз бүт жардамды көрсөтөбүз, беребиз депчи. Кудай буйрса, мына мен Париждин мэрин өзүн жакшы тааныйм, Флоренциянын мэрин жакшы тааныйм, Барселонанын мэрин жакшы тааныйм. Анткени алар социал-демократтар да, биздин коллегалар. Биз барган сайын тозушат. Ошон үчүн мен ойлойм, биз дагы ушундай карым-катнаштарды көбөйтүш керекпиз, күчөтүш керекпиз. Передовой опытты деген тажрыйбаны алышыбыз керек, туурабы? Алардан көрүп биз чоң өнүгүүгө чогуу биргеликте жете алабыз деп мен ойлойм да. Темирлан мырза, айтыңызчы, мисалы сиз баягы жаш саясатчы катары учурдагы мындай саясий системада кандай кыйынчылыктарга туш болом деп ойлойсуз? Эми туш болуп бүттүм го уже кыйынчылыктын баарына. Абдан кыйынчылык болду саясатта жүргөнүмдө. Жаш саясатчы дегени менен мен саясатта жүргөнүм абдан көп жыл болуп кетти. Абдан жаш, чын эле 26-га чыктым сентябрда. Бирок сиз кенедейиңизден эле аралашкандай болуп калдыңыз, ошондойчу. Кенедейден эле аралашкан, чын эле бул ошондой, чын эле ошондой. 10-12 жашымдан бери эле мен саясатты аябай жакшы билчүмүн, депутаттардын баарын таанычумун, билчүмүн, телевизордон болсо делечи. Анан азыр болсо мен элестеткиле, мына сентябрда эле 40-ка жакын мамлекет башчы, премьер-министрлер менен жолуктум. Кыргызстан саясаты азыр анча деле эмес. Мына ноябрда мен Анголага барышым керек эле, Анголанын президенти менен жолугушуу болмок мененки, Танзанияга, Намибияга, Чилиден мына мени шайлашты, билесиңер, Прогрессивдүү альянстын политбюросуна. Аякта жалаң премьер-министр, президенттер отурушат. Великобританияга барышым керек эле. Бүгүн мен Будапештте болушум керек эле, Венгрияда. Негизи биздин деңгээлибиз, билимибиз дагы, катнаштарыбыз дагы башка чоң деңгээлде өсүп чыкты. Өсүп чыгып атабыз. Биз бул жака кандайдыр бир өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз жок. Мисалы шаардык кеңешке баратканда же жогорку кеңешке баратканда. Ошол мисалы мындай суроо беришим мүмкүнбү? Баягы шайлоочуларыбыз. Биздин кызыкчылыгыбыз жок. Биз бараткан себебибиз ушу шаарга, республикага салымыбызды кошолу, жардам берели. Пока билимибиз бар кезде, деңгээл мындай түшүнүүбүз бар кезде, мындай карым-катнаштар бар кезде, мүмкүнчүлүк болуп турганда, ушу жардамыбыз тийип калсын деген ниетибиз менен эле баратабыз да. Башкалардай болуп биз бекер жаткандардан эмеспиз да. Мисалы башка партияларды карасаңар, төрагалары деле, башкалары деле ушу шаардык кеңеш менен жашашат. Шаардык кеңештен пайда көрүшөт. Шаардык кеңештин астынан бизнес кылышат. Шаардык кеңеш аркылуу ушу кичине болсо дагы башка шаарлардын, мына Астананын депутаттарын таанып калалы, Ташкенттин депутаттарын таанып калалы деген эле кызыкчылык. Ким багайлар, байкуштар. Биз болсо андай биз шаардык кеңештен бир-бирдемке көрө албайбыз, биз эч нерсе. Мен эмнени көрө алмак элем, шаардык кеңештен кандай пайда көрө алмак элем? Эч кандай андан пайда кереги жок. Мен бүгүн азыр мына телефондон алып, любой премьер-министр, любой министр, любой мэрге, любой шаарга чыга алам. Чалып элечи. Анткени биздин уюмда 200 мамлекеттен, почти 186 мамлекеттен партияларыбыз бар. Алардын ичинен 70ке жакын бийликте турган партиялар. Бийликтин тутушууда турган партиялар. Мен ошол уюмда вице-президентмин.
Демек ал мамлекеттер менен мага эмне кереги бар, туурабы? Туура. Шаардык кеңештиги мен бараткан себебим бул ушу биздин элди колдоо, коргоо жана өзүбүздүн демилгелерибизди көтөрүп ушу мындай кылалы, тиндей кылалы деген. Анан биздин кызыкчылыгыбыз ал жакта таптакыр жок. Ошон үчүн менден кээрлер мындай тизмелер менен келип алышат штабка. Билесиңер, мындай 300-500 кишинин фамилияларын жазып алып, жанагы Николай Васильевич Гоголь жазбады беле, мертвые души депчи. Ошондой тизмелер. Акча берди. Алып койбойсуңарбы, 300 миң сом, 500 миң сом депчи. Мен айтам, ай, биринчиден бул мен албайм эч качан деп. Биринчиден. Экинчиден, менин кызыкчылыгым жок. Сатып алып, бирдемке кылайын деген. Бул шаардын кызыкчылыгы болуш керек да, республиканын кызыкчылыгы. Биз ошого баратабыз, ошону оңдогонго, түздүгүнгө, таза жол менен баратабыз. Азыр сиз кандай ойлойсуз? Мисалы ошо мындай шайлоочулардын, шаардыктардын мындай таза добуш берүү маданияты калыптанып өстү бекен? Калыптанып өсүп жатат. Бир мисал силерге келтирейин да. Аскар Маткабулович Салымбековду мен абдан урматтайм. Мен жакшы ишкер катары, башка катары урматтайм. Бирок ошол эле Дордойдо мисалы канча проблемалары бар. 30 жылдан бери бизнес кылышат, ошол жактан кичинекей жолду деле жасашса деле, эми таарынып калат азыр айтсаң. Бирок айтпай койсоң да туура эмес да. Кичинекей деле жол ар бир контейнерден акча чогултушат. Свет койсо деле ар бир контейнерден чогултушат. Мисалы силердин коллективиңиз бар да, офисиңиз бар, туурабы? Офисиңизде сиз лампочка алмаштырсаңыз, ошо коллективден акча чогултасыңарбы? Өзүбүз деле коюп коебуз да, мисалы, туурабы? Аларда ушунчалык түшкөн. Ошон үчүн мисалы бир эле Дордойдо 40 миң киши иштейт. Дордой Моторсто канча миң киши иштейт, Аламедин базарда канча киши иштейт, Дордой Салым банкта канча киши иштейт, Дордой Плазада канча киши иштейт. Булардын ресторандарында, футбольный клубунда, университетинде, булардыкы миллионда, 100 миңден ашык киши иштейт. Ошо 100 миңден ашык киши иштеп, канчадаган акчаларды коротуп, мына эмгек шайлоодон четтетилишкен 21-жыл билесиңер. Булардын партиясы четтетилип кайра шайлоо болбоду беле? Подкоп болуп, жалаң домком квартальныйлардын баарын басып алып, ошолордун баарына акча берип атып, эптеп, септеп 18 миң голос менен чыгып атышат. 100 миң киши иштейт. Канча акча коротушат. Анан 18 миң голос менен келип атышат. Мына социал-демократтар партиясы менин колум астымда 9 киши иштейт, ачык эле айтып коеюн. Секретариатта 9 киши иштейт бизде. Эч кандай завод, фабрика, базар, тиги бугу менде жок. Мурдагыдай бийлик жок деңиз. Эчне мурдагыдай бийликте мен эмне, бийликте турдум белем. Бир кызматта же бир. Аркаңыздарда баары бир. Эч нерсе жок. Атамбаев турган кезде айтам да. Атамбаев артымда турган эмес мен эч качан. Атамбаев турганда менин артымда. Атамбаев уже түрмөдө отурган болчу. Атамбаев президент болуп турганда менин артымда турган эмес. Бүгүн СДПК бийликте турса, мен сизге 100% гарантия берем, мени СДПКга жол отушмак эмес. 300 километрга жол отушмак эмес. Мына СДПК менен бүгүн бүт ошо Салымбековдор болобу, бүт бар СДПК менен шайлоого бармак. Же калыппы? Ошол эле Салымбековдор, ошол эле Абировдор, ошол эле мына жаңы күч менен бараткандар, ошол эле эмгек менен бараткандар, ошол эле ынтымак менен бараткан. Баары эле СДПКда отурушпады беле? Же калыппы? Ошолор СДПКдан шаардык кеңешке шайланышкандар. Же калыппы? Анан бүгүн ошо СДПК бийликте турса эмне? Мен СДПК менен бармак белем. Мен азыр дагы бир оппозициялык бир какой-то партияны ачып алып, ошо партия менен бармакмын да. Же калыппы? Бул чындык, ачуу чындык. Анан алар жанагы сөзгө аралчы кайра келсек, 18 миң добуш алышты, биз болсо 9 миңге жакын добуш алдык. Эч кандай акчабыз жок, эч кандай базар. Ошон үчүн элдин, мына көрдүңөрбү, ишеними бардыгын көрсөтүп атат биринчиден. Экинчиден, элдин ошо түшүнүгү бар болгонун түшүнүбүз. Үчүнчүдөн, активдүүлүгүн да көрүп атабыз. Эми болсо, ушу бизди дээрлик элдин көпчүлүгү бизди колдойт да, бирок элдер шайлоого барышпайт, ушунусу проблема да. Жанагы биз сизди колдойбуз, жүрөгүбүздү колдойбуз, душабызды колдойбуз дейт да жана. Жана электрондук добуш берүү кирип жаткан экен го. Жок, электрондук добуш берүү деген ал телефондон шайлай албайт. Ал деген сиз мисалы Бишкекте жашасаңыз, бирок караколдук пропискаңыз болсо Бишкектен шайлайсыз электронно деген сөз. Ал деле бир аз маселе чечеби? Жок, бул электронный голосованияга мен мисалы каршымын. Анткени электронный голосование деген бул эмне дегенди түшүндүрөт. Бул ар бир үйгө домком кирет, баягы мисалы айтат да, давай сен телефонуңду ач, монтип добуш берип кой, сага 1000 сом берем, мен көрүп турам кандай кылабыз депчи. Бул туура эмес болот.
Азыр мисалы ооба 2000 сомдон таркатып атышат, 1000 сомдон таркатып атышпайбы башка партиялар. Бирок ал урнага барганда кантип добуш берип коет Кудай өзү билет. Оппоненттериңиз, анан медиа тарабынан айтылган сынга мындай кандай карайсыз? Өзүңүз макул эмес көз карашты укканга даярсызбы? Албетте, мен ар дайым ошону угуп келатам да. Негизи критика деген эң жакшы да. Дүйнө жүзүндө критиктер эң көп акча алган критиктер экен да. Мисалы авторлордон карагандан, жазуучулардан карагандан литературный критиктер көп акча алат экен. Литературный критиктер. Ашпозчулардан карагандан кулинарный критиктер көп акча алат экен. Повар акча жакшы алат экен, бирок кулинарный критик көбүрөөк акча алат экен. Ушундай экен да дүйнө жүзү боюнча. Оңой эмес да сындаштагы. Сындаштагы оңой эмес. Сынды туура табып, анткени сын айтат, ким айта алат? Ошонун баарын изилдеп, бүт маселенин баарын изилдеш керек. Бүт сфераларын баарын түшүнүш керек. Баарын билиш керек. Баары бүт өлкөнүн практикаларын билиш керек. Не только Кыргызстандын ичинде, дүйнө жүзүнүн бүт практиканы билиш керек. Чтобы туура сын айта алыш үчүнчү. Туурабы, Ошон үчүн бул өтө маанилүү. Ошон үчүн мен мага дагы сын айткандарга мен абдан дыкаттык менен мамиле кылам. Мисалы, мага бир эле эмес сын, мага эчтеке таба алышпайт. Мисалы, тигинин баласы же мунун баласы деп айта алышпайт. Атасы тигини жеген, энеси муну жеген, тиги кызматта отурган, бул кызматта отурган дегенди айта алышпайт. Анткени андай жок. Тиги бизнести кылган, бул бизнести кылган, тиги жерди тартып алган деп айта алышпайт. Тиги депутат болгон, бул бийликтин кезинде биякта жүргөн, тиги бийликтин кезинде биякта жүргөн, тиякта жүргөн деп айта алышпайт. Анан баягы жеткен сөз эле, баягы семиз эле семиз, семиз эле семиз деп айтырсыз. Ошол макул, ошол критиканы деле мен кабыл алып, туура айтышат депчи. Деп ушун жекеликке дагы өтсө дагы макул эми депчи. Ошону дагы алып атам мен. Кандай гана критика болбосун, даже жекеге өтүп кетип атса дагы, мисалы кээ бирлер тарынып кетип атышпайбы? Мен жекеге өтүп кетип атасыңар деп. Мага айтышты, семизсиң сен деп, сен мындайсың деп. Мага жекеликке өтүп кетишти. Мен бирок эч кимисин сотко берген жокмун, доо арыз менен айткан жокмун. Мени семиз деп айтты деп ыйлаганым жок, бакырганым жок, турабы? Мен макул, семиз деп атат, значит семизмин деп. Мына арыктап алдым, өзүм эле кайра жакшы болуп калды. Турабы? Ушинтип жекеликке өтсө деле ага нормально эле кабыл алыш керек. Анткени саясатка келгенден кийин силер эмне ойлоп атасыңар тиги башынан сылап, азамат деп айтат деп бирөө. Жок, ар дайым биринчи эч ким ишенбейт, баары каршы болот. Андан кийин кандайдыр бир бөлүгү түшүнүп калат. Андан кийин дагы бир канкой бир бөлүгү, анан жарымысы түшүнөт, анан көпчүлүгү түшүнөт да. Баары убакыт менен. Бир жака барсам, мага каршылар болот, кээ бирлер бар. Мен айтып коем, саламатсың, жакшы, макул деп коем, бүттү, урушпайм дагы. Анан 1-2 жылдан кийин карап калсаң, кээ бир комитет уже бизди колдоп калгандар болуп калышат да, таң каласың да. Анткени убакыт өтөр менен туруктуулукту көрүшөт. Анан орустар айтат мындай, туруктуулук деген бул стабильность да. Анан последовательность деген бар да, мындай последовательный политиканы жүргүзөт депчи. Бул өтө маанилүү. Өтө маанилүү. Мына ушуну көрүп атат элдер. Анан мындан дарына көрөт да. Саясий келечегиңизди сиз 5-10 жылдан кийин кандай элестетесиз? Ошол убакытка чейин сиз өлкөдө кандай өзгөрүүлөр көргүңүз келет? Кудайым буйрса, жашоо оңолуп түзүлүп келатат, шайлоолор дагы оңолуп түзүлүп келатат. Мына биз айтып кеткенбиз, мисалы айтып кетиш керек. Буга чейин мисалы совет доорунда Кыргызстан жетекчилигин депутаттарды деле шайлачу эмес делдер. Завод, фабрикаларды правкомдор шайлап койчу, билесиңер, парткомдор шайлап койчу. Билесиңер да. Мамлекет башчысын партиянын ЦК шайлап койчу. ЦК Компартии шайлап койчу да, 30-50 киши чогулуп шайлап койчу. Билесиңер да. Аскар Акаевич Курманбек Салиевичтин кезинде Кудайга шүгүр оюн болсо деле шайлоо кылып беришти. Элдин баары катышат. Туура эмес протоколдор жазып койсо деле, тыйынтып койсо, мынтип койсо деле макул. Ушуга да ыраазыбыз. Баягы коммунисттик партиянын салыштырмалуу какой-то бир шайлоо киргизилип калды да, какой-то шайлоо. Анын баары фейковый болуп калды, бирок шайлоо. Экинчи тарапта Алмашевичтин кезинде жакшы болду. Бул жанагы каруселдер жок болуп, биометрия менен добуш берип, бир киши 5 жолу добуш берет дегендин баары жокко чыгып, ар бир добуш маанилүү болуп калды да. Ошон үчүн ар бир добушту сатып алып калышты. Буга чейин сатып алчу эмес да. 1000 сом берип, 2000 сом берип. Эмнеге? Анткени ал маанисиз болчу. Силер барып кантип добуш салып койсоңор, ал эч кимди мындайча айтканда никого не беспокоит, кызыктырбайт. Анткени протоколдор уже даяр болчу. Ким кантип шайлап кой деген уже даяр болчу. Азыр андай эмес. Ар бир добуш үчүн партиялар ар бир үйгө киришет.
тим эле жанын жеп алышат кирип алышапчы 1000 сом айтышат, 2000 сом беришет, площадка кылып берем деп айтышат. Эптеп септеп ар бир добушту чыгарыш керек да, туурабы? Бул Атамбаевдин кезинде аябай жакшы ушуну киргизди. Бирок Атамбаевдин кезинде жана СДПКнын кезинде эмнеси жаман болду? Бул административдик ресурс менен подкуп маселеси аябай жаман болду. Ошол менен күрөш болгон жок. Прям уюктун астында эле акчаны таркатып атышты баарына, туурабы? Ал бийлик гана эмес, СДПК гана эмес, Республика партиясы деле, Кыргызстан партиясы деле, Бир Бул партиясы деле, бүт эле партиялар ушинтип акчаны таркатышчу. Бул жаман болчу. Анан бул бийликтин кезинде ушул паракорлук менен шайлоодо. Анан административдик ресурс менен күрөшү катуу жүргүзүлүп атат. Эми канчалык эффективдүү бул чоң маселе. Анткени баягы эле Домком кварталын эле чынында эле кайра эле иштеп атат шайлоодо. Чынында эле баягы акчанын баары кайра эле. Ошо эмтууларды жоюш керек деп да чыктыңыз болуш керек эле. Билесиз да, аны да койдук, булар болбой коюшту. Анткени эмтуулар аркылуу булар добуш алып атат да, кантип жокко чыгарып койсун. Анан азыр айтып бүтөйүн. Ушул 2000 сомдон бая таркатып, бирок баягыдай ачык эмес да. Жашынып, подвалдардан, тим эле бая чычкандардай болуп, түн ичинде эмне кыларын билбей, эптеп септеп жүргөнү ушул дагы жакшы. Коркушуп, уктабай, телефон аркылуу сүйлөшө албай, ушинтип жүрүшөт да. Бул ушул азыркы бийликтин жетишкендиги деп мен ойлойм. Бирок муну дагы мындан нары дагы козгоп неметишсе, мындан нары дагы жакшы болот деп мен эсептейм. Эми сизге мындай кыска суроолор даярдаганбыз да. Сизди саясатка түрткөн жеке тажрыйба кайсы болду эле негизи? Мектептен бери мен мектепте 19 келген да, биринчи биз музей кылалы дегенбиз мектептен. Анан директорго каршы чыгып жүрдүм, анан зам директорго каршы чыгып жүрдүм. Мектепте окуп жүргөндө 3-4, 5-6 класстарда. Ошо администрация менен кырылышып жүрдүк. Ал балыкчыда чоң история, аны мугалимдин баары билет. Барып интервью алсаңыз баары айтып беришет, төкпөй чачпай. Коомго кызмат кылууда сиз үчүн эң маанилүү эмне? Эң маанилүү бул пайдалуу болуу. Пайдалуу болуш керек. Коомдук ишмердүүлүктө кысым, сынга кантип туруштук бересиз? Унчукпай эле коюш керек, туура кабыл алыш керек. Жарандардын пикирине жараша мындай позицияңызды өзгөрткөн учур болгонбу? Принцип балким. Жок. Учурдагы шартта чыныгы лидер болуу үчүн мындай эмне кылыш керек? Туруктуу болуш керек. Анан өзүңдү өзүң сатпаш керексиң. Анткени мамлекетти сатуу, элди сатуу өзүңдүн принциптериңди, өзүңдүн оюңду сатуудан башталат. Мына Шайлообек Атазов айтып атпайбы баягы? Мен апам деле чалды, анан баары эле чалды, ошо казинону колдобой эле кой деп. Бирок мен колдоп бергем, азыр болсо менин мандатымды алып атышат. Ой, бул деген туура эмес, кантип ушуга баратасыңар? Мен ошого өкүнөм депчи. Мындай күлкүнчтүү да эми ушу мисалы мен таң калам да. Сен өзүңдүн ошол өзүңдү өзүң сатып атсаң, сени бирөө сатып кеткенге эмне анда болбосун. Туурабы? Биринчи өзүңдү сатпаш керексиң, өзүңдүн принциптериңди, өзүңдүн ой максаттарыңды. Өлкөнүн келечегин 10-20 жылдан кийин кандай элестетесиз? Эң жакшы деп элестетем. Кыргызстан абдан өнүгөт деп мен эсептейм. Анткени биздин мына мен көп адамдарды билем, жеке ишкерлерди, биздин мына жаштарды, ар кайсы илимий чөйрөлөрдү ушунча көп бизде акылдуу балдар, кыздар бар. Ушунча көп мына улуу поколениябыздагы абдан мындай азыркы учурда абдан мээримдүү, абдан мындай жакшы, абдан билимдүү, абдан кыйын болуп калды деп мен ойлойм да. Негизи элдин деңгээли абдан биздики үйдө. Башка мамлекеттерге салыштырмалуу, биздин кошуналарга, ушул эле Тажикстан, Өзбекстан. Мен көп эле барам да эми. Аякта ооба президенттери күчтүү, өкмөттөрү күчтүү, немелери бар. Бирок элдин деңгээли, билим деңгээли, башка деңгээлдер деле биздин элдикинен кыйла алды да. А бирок эң маанилүү бул человеческий ресурс. Бул экономикалык ресурс эмес, акча эмес, машина эмес, анткени анын баары бир күндө деле жок болуп кетиши мүмкүн да. А адамдык ресурс ошо бул эң маанилүү да. Ошо менин иштеши. А биздин элде бул эң жакшы болуп атат. Ошол 10-20 жылда өнүккөн мамлекетте сиздин роль кандай болот деп ойлойсуз? Же болбосо сиз ошол кезде мындай кандай статуста болосуз? Дегеним мына азыр сиз жаңылбасам 26-27 эле жаштасыз, бирок сиздин деңгээл, билим мындай
андан өйдө деңгээлде да. Кудай бергенин көрөбүз да. Биз күндө иштейбиз, а бирок кандайдыр бир ошо кызмат боюнча өзгө максат койбойбуз. Койсок давно эле жетмекпиз. Президент болуңуз келбейби? Амбиция жокпу андай келечекте? Аны эл чечет да, эми ал келечек деген абдан чоң келечек. Конституция боюнча 35 жаштан баштап шайланса болот да, шайлоого барса болот. Ага чейин мага дагы 10 жыл бар. Дагы 10 жыл бар. Анын 10 жыл. Бирок негизи 10 жылдан кийин болуңуз келеби, макул? 10 жылдан кийин көрөбүз да, башка мисалы мындай да, ал мындан болот да, ошол кезде бизден билимдүүрөөк, бизден кыйыныраак, бизден күчтүүрөөк, бизден тажрыйбалуураак адам болсо, анда биз ошол кишини колдойбуз. Андай мындай жок, андай амбиция. Мен ар дайым колдоп кете берем. Мисалы, бирөө бизден кыйыныраак болсо, бизден күчтүүрөөк болсо, бизден билимдүүрөөк болсо, эмне кылам мен аны неметип? Ой, ушул иштесин да наоборот деп, андагы бизде кыргыздарды бизде эмне жок кылат, көрө албастык да. Ошо көрө албастык болбош керек. Ал ошол кездеги ситуацияны караш керек. Анан жөн эле кайра чыга бербейчи. Туурабы? Туура, бирок бул сапат баарында эле жок да негизи. Депутаттык иштин жүгү жана стресси менен кантип күрөшүүнү пландап атасыз? Стресс ар дайым болуп келет, стрессовый ситуация болуп келет. Жөн эле бул жумуш катары эле мамиле кыласыз. Мамиле кылыш керек. Депутаттык ишиңизде мындай идеалдуу иштеп кете алам деп ойлойсузбу? Эч нерсе идеалдуу болбойт, бирок биз аракет кылабыз. Азгырыктарга алданбайсыз? Албетте, алдансак 100 жолу алдап кетелик деле го. Болгон андай учурлар? Албетте, 100 жолу болгондо. Сиз кандай ойлойсуз? Мисалы, ийгиликтүү, жакшы депутат болуш үчүн жеке сапаттар маанилүүбү? Албетте маанилүү. Адам катары жаман болсо, депутат катары кандай болмок эле? Соңку суроону бергим келип атат да. Мисалы, шаарыбыздын тургундары эмне үчүн социал-демократтарга добуш бериши керек? Анткени бул жападан жалгыз партия. Биз азыр партияларды шайлайбыз да. Калгандардын баары ОСО, калгандардын баары бизнес-группировка, калгандардын баары идеологиясы такыры жок, эч нерсе ою дагы жок, пикири дагы жок. Буга чейин мына партиялар партия болуп келген. Ата журт партиясы бул улуттук консервативдик партия болчу. Алар эми өзүнүн ат алышы ошондой эмес, бирок чыныгында ошондой болчу да. Булар консервативный партия болчу да. Дүйнө жүзүндө консервативдүү партиялар бар да, билесиңер. Мисалы, Россияда бул ЛДПР, орустар деп бакырып мындай Жириновский ушундай. Ата журт ошондой саясат жүргүзөт. Ар дайым ошондой саясат жүргүзүп келген. Улуттук консервативдик партия. Туурабы, Бүтүн Кыргызстандагы ошол сыяктуу. Бул популисттик, консервативдүү, популисттик деген жаман сөздө эмес, жакшы сөздө. Бул популистическая партия деген бул жакшы лозунгдарды чыгарган партиялар да. Бул жаман, биз кыргыздарда туура эмес сөз болуп кеткен да, түшүнүгү туура эмес. Мен жакшы мааниде айтып атам. Сөздүн жакшы маанисинде. Жакшы маанисинде айтып атам да. Атамекен бул жанагы батыш саясатын колдогон, жана батыш реформаларын кылалы деген партия болчу да, мына парламентаризм деп өмүрбек Черкешевдер көтөрүп келаткан идеология болчу да. Туурабы? Республика, Кыргызстан деген партия булар жана бизнестерди саясатка киргизүү, анан бизнестерди коргоо, предпринимательдердин политикасын жүргүзүү, ушундай болчу да, туурабы? Ар бир партиянын кандайдыр бир идеологиялары бар болчу да. Бул лидерге байланыштуу нерсе экен да көбүрөөк, анда. Көп. Анан ошол лидерлердин идеологиялары бар болчу, платформалары бар болчу да. Эми азыр болсо кайсы идеология платформа? Дагы мына кайсы аттарын дагы билбейбиз, партиялардын аттарын дагы билбейбиз. Бул абдан коркунучтуу нерсе да. Ошон үчүн ушулардын мына көрдүңүзбү? Мен билбейм, чын. Мен мына партиянын төрагасымын, канча жыл, мен билбейм. Анткени биз дагы ушу 4-5 жылда бир дагы билдирүү көргөн эмесмин. Баланча партия төрагасы мына желекти алмаштыруунча мындай пикир билдирди, же кемпир-абадты кетип мындай билдирди, же троллейбусту алтканда мындай пикир билдирди, же тиги лифт боюнча мындай пикир билдирди деген бир позициясы жок болду 5 жылда. Ошон үчүн даже мен билбейм. Силер журналисттер билбейсиңер. Анан кантип эле булар өтүп кетишет, мен таң кала берем да, кантип эле боло беришет депчи. Ошон үчүн бул партиялардын арасында бир эле партия бар атат тилекке каршы. Ошо партияны эле колдоп коюш керек шайлоодо. Социал-демократтар номер 6 Бишкек шаардык кеңеште. Ийгилик каалайбыз анда. Чоң рахмат сизге. Буюрса ушу айткан ой тилектер, максаттар сөзсүз ишке ашсын. Кудай буюрса. Чоң рахмат сизге. Бар болуңуздар.